Эмне үчүн кедейсиз? Эмне үчүн бирөө бай, бирөө кедей? Эмне үчүн бирөө инвалид, бирөө ден соолугу чың? Бирөөлөр жакшы жашайт, бирөөлөр жаман жашайт. Эмне үчүн жакшы жашагандар жакшы жашап кете берет, жамандар жаман болуп кете берет? Эми элестесеңиз, кул болуп, кул бойдон өлүп кеткендер бар. Кул болуп төрөлүп, кул бойдон өлүп кеткендер бар. Сиздин даражаңыз, деңгээлиңиз, урматтуу мекендешим, сиздин аракетиңизге байланыштуу. Мисалы, баягы кокус байып кетүү, булар болот, 100дөн 1 болушу мүмкүн, бирок андайлар көп эмес, аз да. Бирок ошол эле учурда, ар бир учурда, кандай учурда болбосун, Аллах гайбыдан берет деген нерсеге сөзсүз түрдө ишенишиңиз керек. Мен буга азыр кыссадан, окуядан ушул нерсени сизге түшүндүрүп айтып берем. Эми элестетсеңиз, бир Багдадка илим алып, өнүгөйүн, өсөйүн, байлык топтоюн, мындайча айтканда азыр жаштар айтат го, бутка турайын деп. Ошондой бутка турайын деп, илим алайын деп Багдадка келген жигит. Багдадка өзү айтып берип атат тилинен, Багдадка келдим дейт. Багдадта эми өнүгөйүн, өсөйүн деп иштеп аткан күнүнүк жалданма ишчилердин катарында болдум. Ар жерде иштеп көрдүм, бирок жумуш жок. Туруктуу жумуш жок. Тапкан акчам араң-араң. Аны дагы 3кө бөлүп, бир бөлүгүн жашаган жериме берем, бир бөлүгүн өзүмө иштетем, бир бөлүгүн атама жиберемин. Ошентип күндөрүм өтүп жатты. Жакшыраак нерседе иш жок, жакшыраак иш жок. Ошентип карзга кирип, жашаган жеримден 3 айлык карз болуп калдым. Жашоонун үйдүн ээси дагы мени чакырып, мен бул жерде вак кылып, кедейлер, мискиндер бекер жашап кете турчу жер кылып жасаган эмесмин. Аллах үчүн бекер жашай турган жер эмес бул жер. Акчаны мага бересиң карзыңды, же мен сени каматамын деди. 3 күн убакыт деди. Эртеси күнү иш издеп дагы көчөгө чыктым. Иш тапкан жокмун. Бир күнү дагы жумуш издедим, тапкан жокмун. 3-күнү күнү эми болсо болду, ой сарсанаа бүгүн камалат экенмин эми деп сарсанаалык басып, ой басып, эми катуу ойлонгондо мындай кылсаң дагы эч нерсени байкабай калат адам. Жер тиреген учурда, бүт үй бүлөсүн жоготкон учурда адамдар кандай бала кылат? Ой сарсанаа, эч нерсени байкабай колуңду башына койсоң дагы билбей калат эчтекени. Бул дагы ушундай сарсаналык менен өзүм билбеген абалда Багдад көчөлөрүн аралап кетип атамын. Ошентип басып кетип жүрүп барып бир эски бир көрүнүш, эски бирок үй файиздүү деп коет, берекелүү деп коет. Ошондой үйлөрдүн бирөөсүнө туш келип калдым. Бул жерде эч ким жашабаса керек, эч ким жок болсо керек деп үйгө кирдим. Кирсем бир аксакал жатыптыр төшөктө. Балды аксакал дагы саламын берип, алейкум берип, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Салам алейктен кийин өткөн окуяларын айтып берип, аксакал өтө кубанып, сүйүнүп, Аллах сени мага өзү жиберди деп кубанып, улум, мен өтө кубанычтамын сени келгениңе. Азыр оор абалдамын, мага кичине жүзүм таап бере аласыңбы? Жүзүм жегим келип атат деди. Бул дагы макул, жүзүм болсо жүзүм деп базарларды аралап барып, жүзүм саткан жерди таап, бир шеңгел жүзүм канча болот? Мынча болот, бирок менин акчам жок. Бир баш жүзүмдү алып үстүндөгү бир нерсени залогко таштап дегендей. Ошентип таштап кайра келет экен аксакалга. Аксакалга жүзүмдү берип, жүзүмдү жегенден кийин сүйүнүп, кубанып, батасын берип, дубасын берип, эми улум, мына үйүмдүн ылдыйына түшсөң, бир жыгач бар торсундан, ошонун астын казгын дейт экен. Бул дагы түшүп казыйт экен. Казып бир капка окшогон нерседе алып чыгып аксакалга берет. Аксакал карап туруп, ачса толтур алтын. Баягы сүйүнүп, кубанып, бул эмне болгон алтындар? Эми улум менин сөзүмдү ук дейт экен. Биз учурунда өтө көп соодаларды кылып, тижараттарды кылып, Хинд жана Синд деңиздерине барып, ал жерлерге барып соода кылат элек. Бир тууган акем бар эле. Ошентип соода кылып жүрүп, күндөрдөн бир күн бир коркунучтуу каракчылар көптөгөн жерге туш келип калдык. Ошол жерде агама айттым: акем, акчаңызды бериңиз, мен жашырып коеюн. Ушул жерлерден аман эсен өткөндөн кийин, коркунучтуу жерлерден өткөндөн кийин мен сиздин тыйыныңызды кайра берем дедим. Ошентип ал акчасын берди, мен жашырып койдум. Ошентип акчасын берип жашыргандан кийин бизге каракчылар жаларын жаадырды.
Үшүмдү жоготкон абалда кайра өзүмө келдим. Көздөрүмдү ачсам, жанымда бир канча өлүктөр жатат, бирок акем жок. Акемди ошол окуядан кийин 20 жыл издедим, эч тапкан жокмун. Акем жок дейт. Же тириги жок, же өлүгү жок. Ошентип издеп таппай койдум. Өзүмө тиешелүү, өзүмдү долям деп коет го. Өзүмө тиешелүү акчаларды бүт иштеттим, керегиме иштеттим. Бир жаш жигит өмүрүнүн акырга чейин эмне кыял кылса бардыгына жетет бул алтындар улум. Ушул алтындар акеме тиешелүү алтындар болчу, акемдин акчасы болчу. Бул эми сага адал болсун, сага адал, алгын иштеткен деп алтындарды мага берди. Жана өмүрү кыска экен, аксакал бир канча убакыттан кийин көз жумду. Мен алтындарды дароо бекиттим, жашырдым, кону кошуналарды чакырдым, жаназа окуп жерге бердик. Эми мен алтындарды алып кайра кайтайын деп даярданып, эми деңизге жакындап келип, бүт жаш жигиттер кыйкырып, жоон үндөрү менен келгиле, арзан алып барабыз деп, ошондой сөздөрдү кылып, мен эми тынчыраак кетейин деп, алыстагы бир эң четте турган бир аксакалды көрдүм, кайыкчыны. Ошого эле барайын, эми аксакал экен деп, ошого бардым. Барып чыгып сүйлөшүп, аксакалдын жупуну кийимдерин көрүп, жыртык кийимдерин көрүп, ырайымым келип, Аллах азыр эле кедей эле мени бай кылып койду, ушуга кичине садака кылайын деп, тыйын тыпырды алып бердим. Берсем баягы алтынды көрүп ыйлап жиберди. Уулум деп аксакал окуясын баштады. Биз учурунда өтө көп тижаратты кылып, мен өтө бай адам элем. Бир тууган иним бар эле. Хинт жана Синд деңиздерге чейин барып, бүт содаларды кылып, тижараттарды кылып, алардан алып келип, биз бияктан алып барып, ошондой содаларды кылат элек. Бирок бир тууган иним мага чыккынчылык кылды. Бир коркунучтуу жер бар деген жерде, каракчылар бар деген жерде мен алтындарымды алды, каракчылар менен тил бириктирип, мен алтындарымды алып бөлүшүп алды, кетти. Ошондон бери иним жок дейт. Мен банкрот болдум, сарсанаа болдум, кыжалат болдум. Ошондон кийин өзүмдү жоготтум, кедей абалга түштүм дейт да. Инимди ошондон кийин таппай койдум дейт. Баягы бир челек суу, муздак сууну куйганда кандай болот денеге? Ошондой болуп бир караңгылык каптап, бир билесиз проблема келген учурда, бир жаман кабар келген учурда бир жүрөгүм мындай ички жан денем карарып кетет. Ошондой болуп карарып кеттим. Шайтан миң түрлүү ойлорду бергенди баштады. Кичине акчаны берип коюп, калганын өзүң иштет. Жайтпай эле кой. Бул не кыласың аксакалга? Адал деди го баягы деп ар кандай ойлорду берип жатты. Эми иниси айткан байкеси ушул болчу, мен аманатты беришим керек эми деп, качан аузубиллахи минаш шайтанир ражим айтканга чейин шайтан мени ызгыра берди. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим деп бардык күчүмдү чогултуп алтынды ортого койдум дагы. Аксакал, бул алтындар сизге тиешелүү дедим. Ата дагы карап туруп, кандайчы уулум мага тиешелүү дегенде, мен бардык окуяларды, иниси менен болгон окуяларды жана жаназасын окуп жерге бергенге чейин бүт айтып бердим. Көздөрүнөн мөлдүрөгөн жаш агып, иним тууралуу жаман ойдо болгон экенмин деп, ал дагы өкүнүп ыйлап сыздап алтынды алды. Жана мен жүзүмгө берген бир дирхамга да акыңызды адал кылыңыз, калганын мага тыйын тыпырдын кереги жок деди. Бир канча дирхам берейин деди, алтын берейин десе дагы жок деп кабыл алган жок. Жана бул деңизден жээкке чыгып, бул аксакал өзүнүн иши менен кетти. Бул дагы жетип, эми аскерлерди көрүп калып, аскерлер бул жака басып келатат деп күнүм бүттү. Үйдүн ээси арызданган болсо булар мени камайт эми деп. Бирок аскерлер келип ага башкача сөздөрдү айтты. Бизде жумуш бар, падышачылыкта сен келгенсиң, арзангансың, жумуш керек деп, бизде жумуш бар деген сөздү айтты. Мен ичимден сүйүнүп, кубанып кеттим. Дароо иштедим, макул болдум. Келдим, жумушка келген учурумда эле 1 айлык айлыгымды алдымдан беришти. Жана мен барып ижарачыга, үйдүн ээсине бүт карыздарымды жаптым. Ошол жумушумдан, урматтуу мекендештерим, ошол жөнөкөй кароолчулуктан ошо падышанын вазирлигине чейин көтөрүлгөн бул адамда. Эмнени айткым келет, урматтуу мекендешим? Кимде ким Аллахтан корксо, Аллах ага чыгаар жолду көрсөтөт. Жана өзү ойлоп көрбөгөн жолдон рызкыны берип коет. Тобо сүрөсү 1-2 аят. Өзү ойлобогон жерден рызкыны берип коет.
чыгаар жолду көрсөтөт. Ким Аллахтан коркса. Кээде билесизби, жаш кезиңизден 15-20га чыгасыз, 20дан кийин чоң крупный акча келип калат кээде. Бул көп жигиттерде кездеше турган маселе да. Крупный акча келип калат. Же крупный акчаны уруп кое турган, алып кое турган, же тоноп кое турган учур келет. Ошол учурда сени сынап атат Аллах Таала. Ошол учурда этият бол. Ошол учурда алып койсоң, өмүр бою кыйналып өтөсүң. Бириң эки болбой өтөсүң. Ошол учурда алып туруп, кайра тиешелүү эсине берсең, мисалы үчүн, азыркы окуядай. Алланы сыноосуң жакшы өтөсүң. Сени өмүр бою өмүрүңдү берекелүү кылып коет. Ошондой сыноолордон этият бол. Ошондой сыноолордон этият бол. Бул дагы ошол жөнөкөй жумушчудан вазирликке чейин көтөрүлдү. Өзү айтат, мен зекет важип болуп кала турган даражада байган жокмун деп айтканда, ошончолук акчам жок, факырана жашадым дейт да. Өткөн учурда базарлар иштеген эмес. Бул вазир өткөн учурда базарлар иштеген эмес. Неге десеңиз, ошонун жаназасына келген да бүт бардыгы. Ошончолук мээримдүү, ошончолук боорукер, тапканын элге бөлүшкөн ошондой боорукер адам болгон. Күчтүү падышалардын вазири болгон, акыл насаатчысы болгон. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, ойлонушубуз керек. Дүйнө деп бүгүн байкасаңыз, шаарда өзгөчө убакыт тез өтүп атат. Адамдар бир нерсенин аркасынан чуркап жүргөн, ар ким ар нерсенин аркасынан чуркап жүргөн. Рекламалар дагы өзүнө тартайын деп аткан, ар ким өзүнө тартайын деп аткан бир нерсени, ар ким өзүнүн убактысын, бирөөнүн убактысын алайын деп аткан учурда. Ошол учурда өзүңдү жоготуп калба, алданып калба, кичине акча келип калса, шайтанга берилип кетпе. Бир устаз шагирт баратса, бакчаны көрүп калат экен, багбан ичинде иштеп жүрөт. Бирок өтөгү сыртта. Бактын сыртында өтөгүн чечип коюп иштеп жүрүп, суу коюп, ар нерсе кылып. Баягы эми шагирти бай экен да, акчалуу адам экен, устазга тийишип, байдын кылыгы көп деп коет го. Устаз ушул өтөгү лай толтуруп коюп берип, калып көрбөйлүбү кандай болот экен деп айтса, устазы карап, сен жыргагың келип атабы? Жыргачтын башка жолун үйрөтөйүнбү? Ооба, үйрөтүңүз десе. Ошол өтөгүгө барып кичине акча сап койгун. Анан эмне болушун экөөбүз көрөбүз дейт экен. Баягы келет, өтөгү акчаны салат, ошого жакыныраак, өтүккө жакыныраак жерде байкатпастан карап турушат. Баягыдагы багбан бактан чыгып келип өтөгүн кийсе, бирдеке тийди. Караса, акча. Алып сүйүндү, кубанды, дароо жаратканга жалбарып, Аллахым, бергениңе шүгүр, аялым ооруп алды экендигин билет элең. Миң шүгүр деп шүгүр келтирет, жана буга себепчи болгондордон Аллах ыраазы болсун деп аларга дагы рахмат айтат. Шагирти, бай шагирт устазга карап туруп, устаз, сиз өмүр бою эстен кеткис сабакты бердиңиз. Бул нерсени мен ар дайым улантам деп дейт. Айтайын деген нерсе маселени байлыкты, урматтуу мекендешим, жүрөгүңүзгө киргизип албаңыз. Дуа кылган учурда бай болоюн дей бербеңиз. Жана бирөөлөргө өзүңүздү салыштырбаңыз. Бирөө 5-7 бар, неге анда бар, неге менде жок деген нерселерди коюңуз, токтотуңуз. Сиз дуа кылган учурда, Аллахым, эгер дүйнө мага, байлык мага, фазилет, жакшылык алып келсе мага бер. Эгерде дүйнө мага бале боло турган болсо, андан мени алыс кыл деп дуа кылыңыз. Сиз билбейсиз, байлык сизди балким бузат. Сиз билбейсиз, байлык сизге оору болот, сарсаналык болот, кыжаалаттык болот. Азыр айтат, ошол көптөгөн директорлор менен, заводдун директорлору менен сүйлөшүп калган учурда, ишенсең Мухаммад дейт, ошол завод ачканга чейинки кыйынчылыктар, акча жетпей калган учурлар, ошол чуркап жүргөн учурлар, ошол учурлар эле бакыт, эң бактылуу күндөрүм ошол болгон экен. Баягы өзбек сумкадан, чоң сирка сумкадан көтөрүп алып, аяка барып, бияка барып, товарым сунуштап жүргөн күндөр эң бактылуу күндөр экен. Бүгүн менде бардыгы бар, акча бар, не кыларымды билбейм дейт да. Бүгүн менде жок дегендей. Байып кетсең, 2 машинаны бирдей кылып минип кете албайсың. Байысаң деле ошол эле тамакты жейсиң. Болгону кичине жакшыраак табакта пиширишиң, жешиң мүмкүн.
бирок ошол эле жумуртка жеген нерсең ошол эле бир каса тамак, тойгонуң ошо эл жегендей эле бир порция жейсиң, 20 порция жеп кое албайсың тамакты дагы. Айтайын деген маселе эмне, урматтуу мекендешим? Биз адамдар бирөөбүз муну тепкичте, бирөөбүз ылыйраак тепкичте, бирок бардыгыбыз бирбиз. Деңгээлин байлыкка карап көтөрө албайт адам. Адам кылган амалдары менен ар кимден жогору боло алат. Жада калса периштелерден дагы жогору боло алат. Окуядан сабак алына турган сабактар өтө көп. Окуянын өзү сабак болгон үчүн мен тыянак чыгарбайм, кыссадан кысса чыгарбайм. Сабакты өзүңүздөр алыңыздар, алтын башыңыздар аман болсун, ден соолукта болуңуздар, дуаларды бизди дагы эстеңиздер. Салам.